Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат, Алла Таала bir кайсы bir пендени жакшы көрүп калса, Жабраил периштени чакырат экенде айтат экен: "Эй Жабраил, мен паланчаны жакшы көрөм, сен да жакшы көр" дейт. Кийин Жабраил периште жакшы көрөт экен. Кийин Жабраил периште жар салат экен. Жети асмандын периштелерин: "Эй бергеле. Алла паланча пендени жакшы көрөт, мен да жакшы көрөм, силер да жакшы көргүлө" дейт экен да. Барлык периштелер жакшы көрөт экен. Андан кийин жерге анын сүйүүсү түшөт экен. Мухаббаты түшөт экен да. Ушуну пайгамбарыбыз айткан: "Сумма юда лахул кабул ал-мухаббату фил ард". Кийин ага жерде адамдар аны жакшы көрүп калат экен. Адамдар дегенде карап тур. Бардык капырлар, бузукулар алар эмес, мунафыктар эмес. Имандуулар, жакшы адамдар жакшы көрүп калат. Кээде мындай болуп калышы мүмкүн. Бир мусулманды алхамдулилlah жакшы адамдар жакшы көрөт. Бирок капырлар аны жек көрөт. Бузукулар аны жек көрөт, мунафыктар жек көрөт. Бул эсепке алынбайт ал. Демек, жакшы адамдар, имандуу адамдар ошону жакшы көрүп калат. Бул Алланы жакшы көргөнүн белгиси. Жабраил периштени жакшы көргөнүн белгиси. Бардык периштелерди жакшы көргөнүн белгиси бул. Ошондой эле: "Ва иза абгадаллаху таала абдан да'a Жабраил фа якул инни убгиду фулан фа абгидху". Бирөөнү Алла жек көрсөчү, Жабраил периштени чакырат экен дагы айтат экен: "Мен паланчаны жек көрөм, сен да жек көр" дейт экен. Жабраил периште жек көрө деген, андан кийин бардык периштелерге айтат экен, асмандагыларга: "Алла паланчаны жек көрөт, мен да жек көрөм, силер да жек көргүлө" дейт. Анын жек көрүүсү жерге түшөт, адамдар аны жек көрүп калат дейт. Адамдар имандуулар жүрөгүнөнчү мүмкүн күчү жетпейт, тили жетпейт. Бирок жүрөгүнөн жек көргөнү билип кой, Алла аны жек көрөт. Жабраил периште аны жек көрөт. Бардык периштелер аны жек көрөт. Имандуулардын жек көргөнү. Андан кийин фаюбгадунаху сумма туда лахул багда фил ард. Кийин анан жерге анын жек көрүүсү түшүрүлөт дагы, жердейлер аны жек көрө баштайт.